азамат динчил болуп кетиптир, азамат фанат болуп кетиптир, киносун таштаптыр. Эмне анча динге берилип кеттиң? Мындай бир золотая серединасын кармаш керек да. Өтө берилип кетпеш керек да. Эмне кыласың антип деген сыяктуу суроолор көп келип атат. Урматтууларым, динге биз баарыбыз эле жаңы эле келип калган жерибиз жок. Динге ушул дүйнөгө келгенди төрөлгөндө эле биз мусулман болуп төрөлгөнбүз. Мен кыргыздарга айтып жатам, байкелерге, инилерге. Болгону сандан сапатка өткөнгө аракеттин үстүндө жүрөм мен. Качанкыга чейин мына айт намаздарга барабыз, жумага барабыз, канча мусулмандардын саны көп, чымчык коңгонго жер жок. Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр. Бирок канча көп мечит курулуп атат, канча көп жылдан жылга мусулмандардын саны көбөйүп атат, динге келип атат. Бирок статистиканы карасак, тилекке каршы кылмыштуулуктун саны боюнча, зомбулуктун саны боюнча карай келсек, тилекке каршы азайган жери жок. Буга себеп көпчүлүгү мусулман атында жүрүп, аты бар, бирок затында мусулман эместердин айынан болуп жатат да, туугандарым. Мусулманбыз деп айтканыбыз менен мусулмандын кылган амалдарын жана ошонун милдеттерин кылбай жатабыз, тилекке каршы. Мен болгону ошол нерселерди кылганга аракет кылып баштадым, иншаллах. Эми иншаллах, астагфираллах, альхамдулиллахи деген сөздөрдү айтсам, ошого дагы аллергиясы козголуп, кыжыры кайнап, жаман сөздөрдү дагы жазып жатышат да. Эми силердин аллергияңарга тийбейин, кыжырыңарга тийбейин деп эле бул сөздөрдү айтпай кое албайм, туугандарым. Сиздер канчалык тескери мени тыйган сайын ошончолук күчөп турам. Айрымдарыбыз деле канчалык тыйган сайын огош бетеринен өчөшүп чечинип атпайбы? А мени тыйган сайын огош бетеринен ошол сөздөрдү айтам. Себеп дегенде ал жаман сөз эмес, бир туугандарым. Зыяны тийбейт. Тил жоголуп кетет, тил жоголбойт, туугандарым. Тилди жогото турган башка нерселер. Силер, дейт, мындай определитесь, же саясатты сүйлөгүлө, же динди сүйлөгүлө, дейт да. Ошондой дагы сөздөр болуп жатат да. Аларга да жооп берем да. Бир туугандарым, биз динге эмне үчүн келебиз? Аллах Таалах берген ушундай бир жакшылыкты, ушундай бир неаматты, жакшылыкты, бийлик берди дейли, мансап берди дейли, байлык берди дейли. Ошону канткенде туура колдоном, канткенде пайдалуу кылам, канткенде Аллахтын ыраазычылыгын табам деп биз динге келишибиз керек да. Тескерисинче эмес. Жөө жүргөндө, итке минип жүргөндө, куржалак болуп жүргөндө Аллахка баш ийип, намаз окуп, анан ушинтип байлык, мансап келип калганда эле Аллахты унутуп калбашыбыз керек, туугандарыбыз. Канча деген инсандарыбыз уулду боло албай жүрүп, Аллахтан сурайт да, же кыздуу боло албай, иши кылып перзенттүү боло албай жүрүп сурашат: Алла, ушул кандай гана амалдарды кылышат, намазда окушат, ушундай күнү түнү Кудайдан телеп сурашат, анан
Алла таалам аларга перзент берсе эмне кылышат? Алла таалам тыйган, Алла таалам эң жаман деп арам деген нерсе менен, мисалы, шампан аттырып, арак ичишип, жыргашып, ушундай бир тойлошот да. Заматтын ортосунда Аллахты унутуп калышат. Кээ бирлөр байлык сурашат экен. Я Аллах байлык бере көр, мен ушундай жакшылыктарды кылат элем, ушундай жакшы иштерди кылат элем деп Аллахтан байлык сурашат экен. Канча байгандан кийин заматтын ортосунда байлыкты Аллах тааланы унутуп, намазды да унутуп, көп нерсени унутуп калат экен да. Ушундан өткөн саткынчылык жок туугандар. Эгерде бул адамдар Аллахты сатып жатса, адамды жөн эле сатып коет. Араңыздарда мындайлар бар. Сиздер деле билесиздер аны. Колго бийлик дегенде министр болсок, депутат болуп калсак, динден алыстап кетпей, тескерисинче Кудайга жакындашыбыз керек туугандар. Себеп дегенде бул жерде өтө чоң жоопкерчилик бар. Калыстык кылыш керек, адилеттүү болуш керек. Булардын баарын кантип кылабыз? Булардын баардыгына жооп бир гана динде бар экен да. Мухаммед саллаллаху алейхи саламдын көрсөтүп кеткен сүннөттөрү менен гана ишке ашыра алабыз туугандар. Биз кумир тутсак, Мухаммед саллаллаху алейхи саламды гана кумир тутабыз. Бир дагы адам татыксыз, бир дагы адам. Эмнеге дегенде Мухаммед саллаллаху алейхи салам алда адам болгон бирок, адам болгон менен ага Аллах таалахтан жардам келип турган. Күнөө иштерге аралаштырчу эмес, түздөн түз Аллах өзү жардам берген. А бирок биз адашып кетебиз, биз пендебиз. Көп учурда мансап, байлык, бийлик келгенде Аллахты унутуп калат экенбиз. Акыркы учурда бир күнөөкөрдүн айынан же бир сакалын өстүрүп алып, же жоолук салынып алып, бир пенденин айынан болгон исламды жаманатты кылып, исламга акарат кылып жаткандар жок эмес туугандар. Мен эмне үчүн бул тема боюнча акыркы күндөрү чыгып сүйлөп баштадым? Мен ошол нерселерди карап жөн гана отура алган жокмун. Мен эгерде жети атам жеткирип келген ушул таза ислам динимди коргой албасам, мен кайсыл аарымда өзүмдү мусулманмын деп эсептеп жүрөм. Кайсыл аарымда мындай кылып сакал коюп атам. Кайсыл аарымда өзүмдү эркекмин деп жүрөм. Бирдеме болсо эле Афганистан болуп кетебиз, Иран болуп кетебиз деген сыяктуу болбогон нерселерди айтып, элдин башын айландырып, бүткүл исламды жаманатты кылышып, бирөө чечине калып, дагы бирөө бир нерсе кыла калып, ушундай нерселерди кылып жатышат да. Дагы бир айтып кетчү нерсе, ошол динге каршы чыгып, исламды жаманатты кылганга аракет кылып жаткан негиздер, мисалы үчүн аялдын укугун тебелешет экен, эркиндикке, мисалы мажбурий түрдө исламга алып келишет экен, мажбурий түрдө намаз окутушат экен, мамлекеттик төңкөрүштөргө, мамлекеттин жок болуп кетишине коркунуч алып келишет экен деген ушундай болбогон, суу кечпеген сөздөрдү айтышып, жаманатты кылып жатышат да. Ошол сөздөргө мен да каршымын. Мен дагы ошондой болгон кишилерге каршымын. Себеп дегенде, биздин таза ислам динибиз, сиздер айтып жаткан мажбурлук түрдө исламга алып келип, же жанагындай аялдын укугун чектеп, зордук, зомбулук кыла турган нерселерге биздин исламда, биздин шариатта жол бербейт. Мусулман
дагы бир жолу айтып кетейин. Күчтүү болуш керек. Мусулман таза болуш керек. Мусулман адеп, ахлактуу болуш керек. Мусулман бүткүл жактан илим алыш керек. Мейли дүйнөлүк, илимий, ыйман болобу, бардык жактан илим алыш керек мусулман. Мусулман үлгүлүү болуш керек. Бул чыныгы мусулман. Сандан сапатка өтөлү туугандар. Жөн эле мусулман атты жамынып жүрө бербей, Куран окуган жерден жөн эле 10 миң кылып коюп, чала бала бирөө менен кошулуп алып намаз окуп коюп, эгерде биз өзүбүздү мусулманбыз деп туруп ошонун бардыгын чалагайым жасап жүргөн болсок, эптеп септеп кылып жүргөн болсок, демек турмушта дагы, жумушта дагы ошондойбуз да андачы. Бүт баарын чалагайым кылабыз дагы. Биздеги акыркы учурдагы бийликтеги болуп аткан нерселер дагы ошонун айынан да. Ким болбосун жумушун жеткиликтүү майын чыгарганга аракет кылбайт. Аракет кылгандар бар, бирок тилекке каршы аз. Ошондуктан урматтуу туугандар, сандан сапатка өтөлүк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.